Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн жогорку кеңеште чыгып сүйлөдү. Бул сөздү айрым өлкөлөрдө мамлекет башчы жыл сайын элге жасаган кайрылуусу сыяктуу бааласа болот. Мурдагы президент мынтип чыкчу эмес. Жээнбековдун бүгүнкү сөзү министрлер парламентте ант бергени менен байланыштуу болду жана президент ант түшүнүгүнө да токтолуп кетти. Ант бул эми өзгөчө мааниси бар анттын. Бул абдан бийик нерсе. Антты жөнүндө трибунага чыгып, кагазын окуп коюш эмес. Ант берген адам өзүнө биринчи элдин алдында, мыйзамдын алдында, абирдин алдында бул жоопкерчиликти алуу деген нерсе. Анттарды бекем кармагыла, бекем сактагыла, көкөрөңөрдү кармагыла. Өзүн берген антын бузган адамдардын тагдыры кандай болгонун баардыгына билесиңер. Ант деген ыйык нерсе акыркы жылдары Кыргызстанда эч кандай мааниге ээ болбой калды. Министрлер же башка жетекчилер кызматка киришип жатканда парламентте ант берет. Бирок ал анттан кийин карманбастан казынага колун салып же башка коррупциялык иштерге оңой эле бара берет. Соттор да ант берет, бирок баары бир кийин көптөрү акчага сатыла баштайт. Ошондуктан президент бүгүн ага да токтолду. Биринчи абир сот орну боюнча сот системасын тазалоо мүмкүн эмес экенин көрсөттү. Мына мен соттордун жыйында да кайтып атам. Ар кандай жыйында. Биринчи өзүңөрдүн адамдык кабириңерди, ички ыйманыңарды козгогула. Ошондо гана соттук реформа ийгиликке жетет, болбосо жетпейт деп. Ар бир жердеки иштеген сот өзүнүн абирин, ыйманын козгош керек. Ансыз канча каражат жумшабайлы, бул реформа ишке ашуусу ийгиликке мына жетпей турган көрүнүп турат. Жээнбеков өз сөзүндө өкмөт аткарып жаткан көп нерсеге жана түзүлүп жаткан пландарга да токтолду. Сөзүнүн аягында болсо келе жаткан шайлоо тууралуу пикирин айтты. Жаңыдан президент болгондо ал шайлоо менен байланышкан бардык мыйзамдар бир жыл мурда кабыл алынып, кийин өзгөртүлбөш керек деген. Бирок азыр шайлоого 8 ай калганда босогоо тууралуу долбоорду парламент талкуулоого аргасыз болууда. Азыр пайыздык босогоо боюнча мыйзам долбоору талкууланып жатат. Депутаттар терең талкуудан өткөрүп, жет өлчөп биркизет деп ойлойм. Мен бардык партияларга карата бирдей, менден бардык партияларга карата бирдей мамиле болот. Өзүн айтып тургандай, партия деген жалпы коомдун гана бир бөлүгү. Мен кайсы бир партияга эмес, жалпы элге кызмат кылуу үчүн шайланып келгем. Андан тышкары президент Жээнбеков өлкөдө түзүлгөн саясий абалга да токтолуп, акыркы 2 жыл ичинде жаңы бийликтин күч аракеттери менен убактысы жаратман иштерге эмес, эски бийликтин калдыктары жана алардын тарапташтары менен күрөшүүгө сарпталганын да айтты. Алар бийликке ультиматум да койгонуна караганда, эски бийликтин коомго болгон таасири эмгиче бир топ жана ошол себептен саботаж күчтүү. Өз таасирин сактап калууга аракет кылгандар тарабынан менин иш аракеттериме көрүнүүдө көмүскө да тоскоолдуктар болгонун билесиздер. Коррупциянын туу башында тургандар, реформага каршы болгондор ачык эле чабуулга чыгышканы белгилүү. Коомубуздун ачыктыгын пайдаланып, өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын жалпы коомго тануулагысы келгендер да жок эмес. Тигил же бул маселени кысым көрсөтүү, ультиматум жолу менен чечүүгө аракет кылгандар да бар. Жээнбековдун бүгүнкү сөзү анын жогорку кеңеште 3-чү жолу чыгып сүйлөгөнү. Биринчи жолу ал 18-жылдын 27 июнунда кайрылуу жасаган. Экинчи жолу былтыр 11 апрелде парламентке келген. Жана негизги маселе жыл сайын баягы эле маселе чыгып жатканында. Кыргыз коому өтө эле саясатташкан. Андан да жаман нерсе, мурдагы бийлик күнүмдүк иштерге коомду мүмкүн болушунча каршы тургузуп жатканында. Айрым саясатчылар жана кээде журналисттер дагы жаңы менен эски бийликтин мындай кармашуусун чыныгы демократиялык көрүнүш деп мүнөздөп, андай күрөштөн дагы көпкө уланышына шарт түзүүдө. Бирок мындай ит жыгылыш өлкө менен элге эч пайда алып келбей жатат. Эски бийлик кайра келиши мүмкүн деген маанай болсо, бийликтин бардык тепкичинде саботажды күчөтүүдө. Дагы бир маселе, жаңы бийлик эмгиче толук чечкиндүү эмес. Ошондо саламатта калыңыздар.